Кызылкия шаарынын биринчи вице-мэри Ильязбек Бабаев Сүлүктүү шаарынан ротация жолу менен келген. Ал учурда шаардын четиндеги жаңы конушка салынган кызматтык үйлөрдүн биринде бала чакасы менен жашап жатат. Ильязбектин айтымында кызматтык үйдө баардык шарты каралып, эң негизгиси жылуу экен. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлердин потенциалын көтөрүүдө, ошондой эле ротация жолу менен келген жетекчилерге өтө шарттар жакшы болуп жатат. Бул дагы болсо Кыргызстандын, ошондой эле Баткен областынын өнүгүүсүнө чоң өбөлгө болот. Себеби үй шартынын баардыгы жакшы болсо, мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлер жумушунда да кызыгуу менен иш алып барып, өнүктүрүүгө багыт алат деген ишеничти айтып кете алам. Ильязбектин жубайы Гүлзада кызматтык үйдү өзүнүн үйүндөй таза кармайт. Анткени буга чейин эч кандай шарты жок. Убактылуу батирлерде жашап, далай түшүктү тартып келишкен. Мындан улам жаңы үйдүн кадырын жакшы билет. Биз буга чейин Баткен областында жана Сүлүктүү шаарында иштеп жүргөн жолдошум, мындай шарт жок болчу. Квартирада жашап жүрдүк. Квартирада жашап жүрсөң деле кыйын болчу да. Азыркы мезгилде бүт условиясы менен ичи жылуу, жаш балдарым бар үчүн ичи өтө жылуу, конок бөлмөсү бар. Детский и ашканам өзүмө ыңгайлуу. Ысык суу, суук суу чыгат, газ, плита бар. Кызылкия шаарында жеңил конструкция типинде заманбап 6 кызматтык үй курулган. Үйлөр өлкөбүздүн башка аймактарынан которулуп келген прокуратура, сот, милиция жана мамлекеттик кызматтагы чиновниктерге берилген. Президентибиздин саясатына ылайык жерлерге ушул жергиликтүү жетекчилер эмес, башка региондордон ротация болуп келип жетекчилер иштеп атышат. Башка региондордон ошолорго зарыл болгон биринчи кезектеги шарттарды түзүү максатында биринчи кабыл алынган чечимдердин натыйжасында ийгиликтүү ишке ашырылды десек болот. Мындан ары өзүңүздөр мына көрүп болуп аткандай жерлерде ведомстволук кызматтык үйлөр да ар бир ведомствонун өзүнө куруп берип атат бүгүнкү күндө. Белгилеп өтсөк, жерлердеги ротация болуп жаңы дайындалган чиновниктерге шарт түзүп берүү менен коррупциянын алдын алуу максатында мамлекеттин каржылоосу аркылуу президенттин иш башкармалыгы тарабынан Баткен облусунун район шаарларында жалпысынан 31 кызматтык үйлөр курулуп, пайдаланууга берилген. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.